Meslek tuğanlar bugün barımız bu şerde çoğulup bizden süyüktü karındaşımızdı dep aytsak esепинен en şu Moskvada, Rossiyada iştеген mıқты дипломаттардын birин кайра биздин мекенибизге жөнөтүп атабыз. Эми дипломаттың тағдыры ушундай болот экенде, бир мамлекетке барат, иштейт, анан кетет, кайра келет, кайра иштейт, же башка жакка мамлекетке кетет. Ушул мен эмне деп айткым келет, мен баягы бир жарым жылдай биякта иштегеним көптөн эмес сурак, бирок ушу бир жарымдын жылдын ичинде Гүлбарчын ошо биздин элчиликте иштеп аткан эң мыкты дипломаттардын деп айтып кетсем жаңылбайм, эң алдыңкы дипломаттар. Анткени мына кечээ тамашалап пресс-релизди элестетип көрсөңөр, Гүлбарчын учуп кетти. Пресс-релизди ким даярдаса баары алактап калды да. Кыргызча тилде айтпай эле койду. Мен тамашалап айттым эсеме, бул биздин Захарова депчи. Туурабы? Кол чапкан болот. Анткени сиңдили менен мекенине күйгөн, өзүн аябай адамгерчилик жагынан дагы көрсөттү, кесипкөйлүк жагынан дагы көрсөттү. Мен кубанычтамын, ушу биздин ушундай кыздарыбыздын арасында ушундай мыкты келиндерибиз бар. Элине күйгөн, жерине күйгөн, эчтеке кайдыга карабаган. Дагы бир жолу кол чапкан болчу. Анан жакында бир окуя болду. Кээ бир чоңдор эмне Гүлбарчынды апрелде эле, мартта эле кетиргиле деген уккандысыңар аны. Мен улам эле кетирбейм деп атып бүгүнгө жетиштим да. Бүгүн айла жок, азыр ушу башка шылтоо таба албай калдым. Бир майдын башындабы 91-деги мен атам бүтүп атат дегенде жүрөгүм сыгылып кетти да. Ойлоп, анткени биздин дагы балдарыбыз бар да. Бир сыртка чыкканда күтөбүз да, туурабы? Ушундай күтүп аткан анда учурайынбы десем, жок, мен ушу баштаган ишти до конца бүтүрөйүн дегенде кайра жүрөгүм ушундай жылуу болду да. Ошол себептен 3-чү жолу ушу атасына кол чабап, анткени ал киши ушундай кыргыздын мыкты кишин тарбиялаган, туурабы? Мен ойлойм, астында Гүлбарчынын астында чоң дагы бийиктиктер турат, чоң ийгиликтер турат. Жеке жалаң өзү үчүн эмес, жалпы кыргыз эл үчүн. Ошон үчүн эмне деп айткым келет, ушу аман бол, жакшылыктар болсун, ийгиликтер болсун, бир бололук. Эми азыр интернет заманда Кыргызстан менен Россиянын ортосу кичинекей эле, туурабы? Бир секунд сайын жаңылыктарды билип турабыз, алмашып турабыз, пикир алмашып, кээде баягы баарлашып, кээде ыйлашып дегендей баардык нерселер чыгып атпайбы? Ошол себептен сен баары биздин жүрөгүбүздесиң, жакынсың биз менен. Мына биздин ушул жерде мекендештер дагы айтып коеюн, силерге ушул жерге учурдан пайдаланып баарыңарга рахмат. Өзгөчө ушу кыргыз элинин мыктылыгын дагы бир жолу биздин диаспора лидерлер эли көрсөттү. Рахмат силерге. Эми кечээ бир видео көрдүм, башка элчиликти бизди дагы сындап атпайбы? Бул баягы турмушта. Ага деле чыдайбыз. Баарына чыдайбыз, анткени биз чын дилибиз менен иштеп атабыз. Көрдүңөр го, бир дагы Москвада 150 элчилик бар. Ошонун бирөөсү дагы иштеген жок. Бизде постоянно ачык болуп, элди кабыл алып, коркпостон элдин арасына барып, хостелге болобу, аэропортко барабы, жанагындай Оренбург, Соль-Илецке болобу, бардык жерде барып атты биздин дипломаттар. Ошон үчүн бири-бирибизди сыйлай, бири-бирибизди урматтай, бири-бирибизди баалай билсек туугандар, туурабы? Ошондо биз мамлекет катарында, эл катарында, улут катарында биз көп ийгиликтерге жетебиз.